Бул кишигечи эч кимдин бир Кудай тоба кылдым, эч ким ал жетпей турган болду го буга совсем. Бәкеге 100 миң берген. 100 миң алганбы? 100 миң алган, колум менен берген. Ошон дешептер качан барсаң эле мына берет, ана берет. Мен ушуга бергенмин дейт. Ошентип ара жолда менин 6 балам бар. Бирөөсүнө бир чек албадым да. Бир жер тилкеге 3 токтом чыгарып саткан. Мындай нараазычылык Өзгөн районунун Жылалды айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Рыспай Абдуллаевга карата айтылды. Ал мындан 3 жыл мурун элге чек берем деп убадалап, 50 миңден 100 миңге чейин акчаларын алганын айтышат. Жыл өткөн соң куру калтырып, жерди башка бирөөлөргө соодалап жибергенин билдиришүүдө. Ал бир эле мага эмес, карапайым элдин бардыгына ошондой кылган да. Просто бул жерде Рыспай ака элди алдаган да. Элди алдап кичине жылдырган да. Бирок өзү алданып калышын билген жок да. Элди алдайм деп өзү алданып калды да. Канча жерлерди токтом чыгаргандагы бир жерге 3 токтом чыгаргандар бар. Эми токтом чыгаргандан кийин алар акчасын бергени бар, бербегени бар. Анан акчасын бергендерге туруп азыр берем деп туруп дагы бирөөгө токтом чыгарып койгон. Карапайым эл орто жолдо кыйналып атат да. Элдерден акчаны алган. Бирок Мажбурлап алган. Бирок ошолорго бербестен өз пайдасына бөлөк бирөөлөргө сатып берген. Ошол жер бар. Бирок бөлөк бирөөлөрдүн колунда турат. А биз болсо чыркырап жүрөбүз 2021 жылдан бери. Аталган айылда 2021 жылы 20 гектардан ашуун сулуу жер трансформацияланганы менен жергиликтүүлөргө берилген эмес. Алардын катарында экинчи топтогу майыптыгы бар Карамат Шерматова да бар. Ага 6 сотук жер тилке даярдалып жатканын айтып, ал үчүн 75 миң сом алган. Натыйжада ага башка бирөө ээлик кылган бакка токтом чыгарып берип койгонун айтат. Анан 75 миң, 100 миң сурап атышты. 100 миң берсе берип атты. Анан менде андай пул жок да. Анан 75 миң бердим. Анан мага жалгандан эле бирөөнүн огородуна токтом чыгарып берип койду. Анан ал жерге барсак, ал кишинин кызыл китептери бар экен, үйүнүнчү. Бул жерде мен бербейм деди силерге. Бербейм, бере албаймын деди. Анан кийин ушул убакка чейин ошо токтом бар, же жер жок, же акча жок, бербейт. Жерди барат экен дагы карапайым элдерге, мынол жерге сен фундамент коюп үй сала бер дейт экен дагы. 3 адам, мен себеби аны көрүп турдук да, биз 3 адам, сага ким уруксат берди? Ушул өкмөт өзү айтты. Эч кандай документи жок, ошол турган эле жерлерге, поливной жерлерге салдырып туруп, булардын кыйтырчылыгы келет экен дагы сүрөткө тартып туруп Бишкекке жөнөтөт экен. Эми мынол жерди карапайым эл самозахват кылып басып атат. Мынол жерди ушу элге бербесек болбойт деген неме менен ушундай кылып жасашканда, поливной жерлерди ушинтип сатты. Ошол ишин алып атыпсыздар, анын связи жок дейт. Я ему сразу сказал, у него есть связь с так называемым членом ОПГ «Казак». Он ему передачу таскал, поэтому мы его снимаем. Мындан улам УКМК май айында Абдуллаевды жер тилкелерин мыйзамсыз берүүгө айыптап кармаган. Ал Өзгөн райондук кадастр мамлекеттик мекемесинин жетекчиси да болуп турган. Ал учурда кылмыш дүйнөсүндө казак кайманаты менен белгилүү болгон уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү менен байланышы бар экени аныкталган. Бирок Ош шаардык соту аны үй камагына чыгарып салган. Мындай чечимге жергиликтүү жашоочулар каршы болушууда. УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн тергөөчүсүнүн шектүүгө карата бөгөт коюу чарасынын үй камагын тандоо жөнүндөгү өтүнүчү канааттандырылган. Шектүү АРТ аттуу жаранга карата бөгөт коюу чарасынын үй камагы тергөө мөөнөтүнө, тактап айтканда 13 июлга чейин тандалган. Бизге эң негизгиси жакшы, өтө күчтүү эме керек, комиссия керек. Күчтүү комиссия болсо бул жер дагы эле ачылбайт. Суранычыбыз күчтүү комиссия түзүп, ушуну ачыкка чыгарып беришке суранабыз биз. Чогулгандар жер чырына байланыштуу башкы прокуратурага чейин кайрылышкан, бирок майнаптуу чечим чыккан эмес дешет. Муну жер сатууга айыпталып жаткан Абдуллаевди жогорку кеңештин депутаттары калкалап жатканы менен байланыштырышты. Мындай мыйзамсыз аракеттерди жасоодо айыл өкмөт жалгыз эмес, айылдык кеңештин төрагасы Мамат Акназаровдун да катыштыгы бар экенин кошумчалашты. Эми мунун табакташ достору, мына отурган мына эми калк айтса калпайтпайт деп жогорку кеңештен мына Улук Ормонов ака азыр каерге барба, кайсы органга барба, жогорку кеңештен Улук ака ушинтип коюп атат, мынтип коюп атат деп бу андай кылбаңыздар да, бу кандай бу? Сиздер мындай коррупционерлер менен достошпой эле койбойсуздарбы?
Абдуллаев Рыспай жана айылдык кеңештин төрагасы Акназаров Мамат эки коррупционер жакындарынын балдарына, кыздарына, келиндерине 3-төн 4-төн жер тилкесин берип, жарымын өз пайдаларына коррупциялык системаны колдонуп акча кылып алышты. Ал эми карапайым элдин акчасын алып, жер тилкесин бере албай, же акчасын бербей качып жүрүшөт. Бул маселеде Рыспай Абдуллаевка бир нече жолу байланышып жооп ала алган жокпуз. Ал эми айылдык кеңештин төрагасы Мамат Акназаров муну доомат катары кабыл алып, тиешеси жок экенин билдирди. Ар бир атуулга берилген токтомду мен чачын бербейм да. Аны өкмөт башы өзү билет, кимге берет, кезеги менен берет, кандай берет, аны өкмөт башынын компетенциясы. А меникине ал кирбейт кызым. Анан кээ бир чачын талаш маселе болуп кала турган болсо, мага кайрылган болсо, мен колуман келишинче чечип бергенге аракет кылгам, убагындачы. Наразы болуп чогулган жарандар УКМК төрагасына кайрылып, айыл өкмөткө текшерүү жиберүүнү суранышты. Жылалды айылында жалпы 2000ге чукул жаран жер тилкеге муктаж болуп келет. Алмагүл Эрке, Багызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.